Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун өкүлү Сапиянова Маргарита Насыркановнага берилет. Урматтуу сот, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту бүгүнкү каралып жаткан маселе боюнча өз укуктук көз карашын билдирет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 403 беренесинин 4-бөлүгүндө өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү арызын канааттандыруу же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанцияда сотко даттанышы мүмкүн деп каралган. Ал эми Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесине жана 58 беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдында ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат. Конституцияда белгиленген адамдын укуктары жана эркиндиктери эч кандай чектелүүгө жатпайт. Ар бир соттолгон адам өз ишин мыйзамга ылайык жогору турган сотто каратууга укуктуу. Андыктан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 403 беренесинин 4-бөлүгүн адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам деп эсептелүүгө жатпайт. Анткени соттун актысы менен макул болбогон жактарга жогору турган сотко, тактап айтканда апелляциялык инстанцияга даттануу мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 439 беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык акыркы соттук чечимден мурунку аныктамалар аталган кодексте каралган учурда гана кассациялык соттун кароосунун предмети болушу мүмкүн. Мындай аныктамалар кассациялык даттанууну же ушул иш боюнча кабыл алынган акыркы соттук чечимге сунушту кароо менен бир мезгилде кассациялык тартипте кайра каралууга тийиш. Кодекстеги мындай чектөөлөр ишке катышкан тараптар ар бир соттук актыларына кассациялык инстанция сотуна чейин даттанууларды келтирип, натыйжасында ишти негизсиз создуктурууларга, ишти кароо мөөнөттөрүнүн узарышына алып келген соттук тажрыйбаны эске алуу менен жана ыксыз создуктурууларды жоюу, соттордун ишин жакшыртуу, ишке катышкан тараптардын даттануу келтирүү боюнча аракеттерин тартипке салуу максатында каралган. Ал эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 403 беренесинин 4-бөлүгү менен өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү арызын канааттандыруу же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанцияда сотко даттанышы каралгандыктан, аталган мыйзамдын ченеми жарандардын соттук коргоо жана жогору турган сотко даттануу келтирүү боюнча конституциялык укуктарын чектебейт деп эсептейбиз. Жогорудагылардын негизинде каралып жаткан ченем Конституцияга каршы келбейт деген пикирди билдиребиз.